Салам достор, биз Таплинг сайтын ачып алдык жана 14 күнгө бизнес пробный срогунан улап алдык. Эми биз улап алганыбыздан кийин бизде кандай мүмкүнчүлүктөр ачылды? Бул жерден добавить блог деген басып киребиз. Биз текст кошсок болот, ссылкаларды кошсок болот. Ошондой эле мессенджерлерди Instagram, WhatsApp, Одноклассники, Facebook'tu кошсок болот, видеолорду жүктөсөк болот, карусель жасасак болот. Бул жердеги баардык функциялар бизде 14 күнгө ачылды. Эми биз бул сайтыбызды кооздошубуз үчүн Pixar жана Canva деген приложениялар керек болот. Биз биринчи Pixar'га киребиз дагы. Бул жерде макеттерди жасап алабыз. Астындагы плюс деген баскычты басып киребиз дагы. Эң астына түшөбүз. Бул жерде бизде цвет фонов дегенде шахматный фон турат. Бул PNG форматта. Биз бул жерге кандай макет жасасак дагы өзү кесилип даяр болуп калат. Стиккери дегенди басабыз. Басып туруп жогоруда оң жакта поискту басабыз дагы. Градиент деп жаза алабыз. Жазып алдык. Градиент фон деп жазабыз дагы. Бул бизге бул жерде коронанын сүрөтү жок болгон макеттерди алабыз. Мына астына чейин түшүп көрсөк болот. Мына бул жактагы коронанын сүрөтү жок болгон макеттер баары бесплатный макеттер бизде. Мынакей өтө эле көп. Биз азыр бул жерден бирөөсүн алабыз. Мынакей алдык, чоңойтуп алабыз дагы. Эми биз бунун ичине өзүбүз тууралуу маалымат жазабыз. Жогорудагы галочканы басып сактап алабыз дагы. Эми биз бул жерге текст кошобуз. Текст дегенди басып киребиз дагы. Биринчи эле биз өзүбүз тууралуу маалымат жазабыз. Атым Ширин. СММ IDC деп жазып алабыз. Эми кийинки катарына өтөбүз. Биз кандай кызматтарды көргөзөбүз? Мыкты таргетолог, сторисмейкер, автоворонка системасы деп жазып алабыз. Автоворонка системасы. Мынакей жазып алдык. Эми биз бул текстибизди жанакы шаблондун ичине киргизип коебуз. Бир аз чоңойтобуз дагы. Мынакей момундай кылып. Мынакей. Эгерде кааласаңыз, момундай кылып бөлүп койсоңуз дагы болот. Мынакей көбүрөөк болсун десеңиз. Мынакей сактап алабыз эми буну. Жогоруда сохранить дегенди басабыз дагы. Сактап алабыз. Эми кийинки макетибизди жасайбыз. Эми өзүбүздүн сүрөтүбүздү жасашыбыз керек болот. Кайра эле ушул фонго басабыз. Басып киргенибизден кийин бул жерде добавить фото дегенди басабыз. Бул жерден бизге керектүү болгон сүрөттү алабыз дагы. Жүктөп алабыз. Добавить кылабыз. Мынакей биздин сүрөтүбүз кошулду. Обрезать дегенди басабыз. Вырез дегенди басабыз дагы. Бул жерден выбрать человек кылабыз. Автоматтык түрдө бизге кесип берет, бирок биз чоңойтуп туруп бир сыйра карап алабыз. Кесилбей калган жерлерин өзүбүз колубуз менен өчүрүп, оңдоп алабыз. Мынакей бул жерлер алынбай калган. Ластиктин жардамы менен ашыкча жерлерди өчүрүп салабыз. Вернуть деп туруп бизде
вырезкага кошулбай калган жерлерин кошуп алабыз. Азыр мен тезинен көргөзүп жаткандыгыма менде бирдей болбой калышы мүмкүн, бирок сиз бирдей кылып кесип алсаңыз болот. Мынакей сохранить деп басабыз. Если ашыкча жерлер кошулуп калган болсо, жогоруда ластиктин жардамы менен момундай кылып өчүрүп алсаңыз болот. Мынакей ашыкча жерлерди ушинтип өчүрүп алабыз. Мынакей өчүрүп алдык. Эми биз бул сүрөтүбүздү чоңойтуп алабыз. Сактап алабыз бул сүрөтүбүздү. Сактап алганыбыздан кийин бул сүрөтүбүздү өчүрүп салабыз дагы. Стикер дегенди басабыз. Бул жерден градиент фон деп издейбиз. Бизге төгөрөөк градиент керек. Мынакей азыр бирөөсүн алабыз биз бул жерден. Ушуну алалы. Чоңойтуп алабыз. Эми жанагы кыл кесип алган сүрөтүбүздү жүктөп алабыз. Мынакей добавить кылабыз дагы. Бул жерге жүктөп алабыз. Ашыкча жерлерин азыр прозрачность дегенди азайтабыз дагы. Эми ашыкча жерлерине ластиктин жардамы менен өчүрүп алабыз. Мындай кылып туруп өчүрүп салабыз ашыкчасын. Прозрачностьты кайтып көтөрөбүз дагы. Эми бул жерде өчпөй калган жерлерин жакшылап өчүрүп алабыз. Тегизде өчүрөбүз дагы. Вернуть деп туруп, карандашты басып туруп, бул жерде өчүп кеткен жерлерин жакшылап кайтарып алабыз. Мынакей биздин сүрөтүбүз даяр болду. Жогоруда галочканы басабыз дагы, сактап алабыз. Canva'га киребиз эми. Жанагы жасап алган сүрөттөрүбүздү эми жайгаштырып чыгабыз. Бул жерде сиз даяр фондорду колдонсоңуз болот. Ошондой эле өзүңүз ак барактан жасап кетсеңиз болот. История Instagram дейбиз да. Бул жерден пустой листти тандап алабыз. Эми жанакы сүрөттөрүбүздү жүктөп алабыз. Мынакей жүктөп алабыз. Бир аз кичирейтип алабыз. Болду. Эми кийинки светти жүктөйбүз. Сүрөтүбүздү жүктөп алабыз. Галерея дегенди басабыз дагы. Жанакы жазып алган сүрөтүбүздү жүктөйбүз. Мынакей эми биз буну сүрөтүбүздүн алдына алып барып коебуз. Мынакей эми бизге дагы маалыматтар керек болот. Биз кандай жумуш аткарабыз? Биздин кандай кызматтарыбыз бар? Ошолор тууралуу толук түрдө жазышыбыз керек болот. Кайрадан PicsArtка киребиз.